4 жыл өтүп кетти го. 2024. Күйөөгө тийгениме 3 жыл болду деп ойлой берем да. Көрсө деген уже 12 жыл өтүптүр. Ошондо сиздин 12 жыл болду да. 12 жыл. Улуу кызыңыз канчада, кичүү кызыңыз канчада, жаштары канчада? 11-де. Улуусу. 12 жыл. Сейчас подожди, да, я посчитаю. Туулган күнү качан? 2000 15. 2013. 2013. 2013 тура. 11 бекен? 11 экен. 2013 анан Баштадыкпы уже? Эфир башталды. Да? Биз көрөрмандарыбыздын Бактыгүл айымдын 3 татынакай кызынын жаштарын сурап, канчада деп таанышып аткан учурда эфирибиз башталып калыптыр, урматтуу көрсө. Ооба, баарыңыздарга салам. Бул Ойдоо подкаст. Биз бактылуу балалык, аң сезимдүү ата энелик тууралуу кеп ойлорубузду улантабыз. Бүгүн студиябызда мейманда Бактыгүл Бадыева. Ырчы учурунда билген, бирок азыркы учурда мастер Сюцай, жана 3 жаштыкай татынакай кыздын энеси, маданият мыкты кызматкери. Бул нерсенин баарын артка калтырыптыр. Бүгүн энелик кызмат жөнүндө, ата энелик кызмат жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөт окшойбуз. Ооба. Азыркы учурда сиз өзүңүздү мындай көбүрөөк ким деп сезип атасыз? Өзүмдүбү? Эне, жубай. Биринчи орунда. Себеби дегенде, ар бир аял заты бул дүйнөгө эмнеге келген? Турмушка чыгып, вообще дүйнөгө ар бир адам размножаться келген да. Ошону кандай болот? Башынан тартсаңар да кой. Тукум калтыруу. Ооба. Көбөйгөнү да, мындайча айтканда. Ошол. Кесибиңиз катары сиз өзүңүздү азыр ким катары көбүрөөк сезип атасыз, көбүрөөк көрсөтүп атасыз, көбүрөөк энергия, көбүрөөк убактыңыз ушу кайсы жагына кетип атат? Эми сиз биз ишкер катары, ырчы катары, анан коуч катары дагы билип баштадык. Азыр баарына бирдей убакыт бөлсө болот, бирок ошол биринчи орунда үй бүлө мен үчүн, кыздарымдын, балдарымдын тарбиясы, андан соң бизнес параллельно, бизнес. Анан азыркы учурда ошол өзүмдүн 4 жылдан бери психология чөйрөсүндө алган билимдерим менен элдер менен бөлүшүп жүрөм. Себеби дегенде, ар бирибиз бул жашоодо өзүбүздү гана ойлобой, башка адамдын дагы ийгилигине мындай себепчи болушубуз керек. Эң туура. Анан негизи эле билем да, чыгармачылыкта элдин сүйүүсүнө, элдин алкышына сен мыктысың, кыйынсың деп суктанып жүргөн учурда баягы тынчтанып, токтоп, эне болуп, үйдө отуруп калуу сезими кандай болду эле сизге? Негизи мен кичинекей кезимде кыялданчумун. Биздин эмеде Токмокто чоңойгом негизи. Өзүм алайдан болом. Анан атам жок чоңойгом. Ошондуктан ата деген нерсени негизи билбейм. И мен подружкаларым, курбуларым баары ошол полноценный семья болчу да. Анан ар дайым мен дагы ушундай болот келечекте деп кыялданчумун. Кудайга шүгүр, кыялыма жеттим. Ошол. Анан ошол жанагы сиз Бактыгүл Бадыева болуп турбадыңыз беле? Мындай. Бактыгүл Бадыева болуп элдин баарын суктанып, мисалы мен деле мисалы сиздин жана алтындан кийилген көйнөктөрүңүздү, ушул учурга чейинки жана сапагилериңизди, чокойлоруңузду издеп, суперинфодон кесип алып сактап алган учурлар болгон да. Анан ошончолук белгилүүлүктөн үй бүлөгө кетип калуу сизге стресс алып келген жокпу? Депрессия болгон жоксузбу? Сагынуу болду. Бирок мен жакшы жерге бардым. Жолдошум дагы түшүнүктүү. Негизи эле айтып атпаймынбы? Кыялдарымдын бири бул жакшы мындай үлгүлүү үй бүлө болчу да мен кыялымда. Ошол кыялыма жетип, как раз вот ошол кандай десем, учурунда турмушка чыктым. Ошол именно үй бүлө, эне болгон, жанакы жубай болгон возраст болот го, определенный. Ошол жакта, ошол именно возрастта тийдим. Турмушка чыктым, анан сагынуу болду, бирок үй бүлө менен алек болуп,
себеби дегенде бул менин биринчи кыялым болчу. Ошол. Анткени Мындай депрессияда эле болгон жокмун. мен сурап атканым, мен мисалы мен аябай көнүп калгам. Мен үчүн элдин назарында элдин назарында болуп, бул деле наркотик да. ооба. Анан мен эфир жасабай калсам, же болбосо мындай элдин астына чыкпай калсам, мен кадимкидей ооруп калам да. Анан ошондон улам, анан мен сизге ушул суроону берип атам да. Айтып атпаймынбы, ар бир адамдын цель деген нерсе болот го. Максаты. Максат, ар бир адамдын максаты ар башка. Ошондуктан эгерде тандоо болсо, кайсынысы басым көбүрөөк болот, ошону тандаш керек. Бирок биз аял заты ушул эне болгону, жар болгону келгенбиз, ошону унутпашыбыз керек. Баягы саясатчы эмес, бизнес-вумен эмес. Себеби дегенде жанакы орустарда дагы бир эме бар го. Мисалы, деньги тебя не согреют дегендейчи. Мен как раз так ошол жанакы аябай популярный болгон кезде именно жанакы майрамдарда, жаңы жылда выступлениялар көп болот го. Ошондо акыркы мындай чоңоюп келатканда ушунчалык бир үйүңө барсаң кечинде выступлениядан кийин жалгызсың, жаныңда бирөө болсо дейсиң да. Ну, мен эми болуп атам да, цифраларга кайрылсак, мен двойка болуп атам да, 2. А 2лер деген жалгыз ошол жүрүү кыйын да. Жуу менен жүрүш керек да эми, жанында бирөө болуш керек. Сиз туулган күнүңүз качан, Урмат? 7 февралдын 7. Гениальный. 7лер кандай болот? 7лер деген жылдыздар. 7лердин ой жүгүртүүсү абдан башкача, бизден башкача ой жүгүртүүсү. Анан негизи гениальный адам деп коет да 7лерди. Эч кимге окшошпой. Любой идея келсе, аны бат иш жүзүнө ашырып коет. Бул сапаттардын баары сизде бар экен, Урмат? Чүлө? Балким бардыр. Эми сандар деп калдык, кыздарыңыз тууралуу жана башында эфирдин башында сүйлөшүп аткандай, кичүү кызыңыз канчада? Кичүү кызым 5ке чыкты. Ортончусу 9да. Улусу 11де. Улусу 11де. Кандай керемет. Бири-бири менен ынтымактуу, кээде сиздин көңүлүңүз үчүн атаандаштык болобу, канчалык гармониялуу эже сиңдилер болуп чоңоюп атат? Эркелеткенде бирдей эркелетем, себеби дегенде бирдей эркелетем, бирок ар бирине эмне керек? Себеби дегенде ар бирибиз ар башка сөздү, ар бирибиз ар башка мактоону күтөбүз. Себеби дегенде ар бирибиздин энергиябыз ар башка. Анан эркелеткенде бирдей эркелетем, бирок ар бирине өзүнө жагымсыз сөздөр менен. Ошого басым басып туруп эметем да. Ар биринин өзүнүн тилинде сүйлөшөм. Алардын кыял жоруктары кандай? Кээ бир адамдар аудиал, кээ бир адамдар визуал, кинестетик болушат. Менин мисалы ортончу кызым тоже сендей, буюрса гениальный. Рахмат, мен аябай бүгүнкү эфирдеги самооценкамды. Ал негизи могу 7лер ар бир кыймыл аракетине мактоо күтөт. Признание, да. Анан аларды элдин көзүнчө, мисалы балдарың болсо, же кызың болсо, неважно, эл көзүнчө эч качан критика кылбашың керек да. Себеби дегенде аны көтөрө албайт. Сразу мындай ачуусу бат келет да, ачуу келген анча деле эмес да, ошон үчүн колебание сознания болуп кетет да в моменте. Ошол себептен өтө пайдалуу ар кимибиз негизи илимдерден, билимдерден жабынбай, то есть ачык болушубуз керек. Ар бир илимден, ар бир билимден жакшы жактарын алсак болот. И алышыбыз керек. Себеби дегенде элибиз өскөндө жерибиз өсөт. Себеби дегенде мына мисалы Айзада келечекте Кудайым буйрса сонун жубай болот, сонун эне болот. Бунун Айзаданын өзүнүн цифраларында данностинда бар ал нерсе, уже заложено. Кудайым буйрса. Вот. И
оюмду жоготуп койдум да Жок, цифраларды Бирдеме айтып айтайын деп келгенде туруп токтоп өчүрүп койгула дебейинби? Давно интервью не давала ооба, просто. биздин көрөрмандарга да айта кетели, эксклюзивдүү интервью Бактыгүл айымды Эмне жөнүндө сүйлөп көп- анан башка жакка өтүп кеттим. Жана кыздарыңыз тууралуу айтып бераткансыз. Ортончусу кийине алды экен, ал да 7 экен. Улуусу кандай? Улуусу, Кичүүсү кандай? мисалы улуу кызымды мен гос мектепке бергем, кыргыз мектепке. Ал болсо, менин кызым үчүн биринчи орунда комфорт турат. Мындай да баарыбыз эле комфорт жакшы көрөбүз, бирок өзгөчө жакшы көргөн энергиялар бар да, адамдар бар. Ошонун арасына мен улуу кызым кирет. Анан ошол гос мектепке бергенде аягында уже 2 ай барбай койгон да. Сабактан качып. Андан кийин мен уже частный мектепке берип, комфортторду, то есть кимге, кайсы балаңа эмне керек экенин билсең, ал болсо баары туулган күнүнүн датасында бар да. Кичүү кызыңызчы аябай сүйкүмдүү, мен сиздин тарыхчаларыңыздан көрүп калам, өтө мындай энергияга бай. Ушул кичүү кызыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Кичүү кызымбы эмне Ал кандай мүнөзү, кыялы? Кичинекей кызымдын абдан шайыр, өтө акылдуу, башкача ойлонот. Себеби дегенде биз 1ден 9га чейин бөлүнөбүз, группа болуп кетет. Башкармачы группалар, дипломат группасы, бизнес депчи, комфорт группасы деп бөлүнөбүз. И ар бир сандын, ар бир энергиянын 10%-тен алынып ушул кичинекей кызыма берилген да. Бул 9 динамичный, бат, кыймылдайт. Анан ар дайым негизи могу 9-унда, 18-инде, 27-синде төрөлгөн адамдар бул жашоого кызмат кылганы келген. И ар дайым оюнда кимге, буга сага эмне кызмат кылсам, сага эмне деп ошол ой жүгүртүүсү ошону менен алек. Жакшы. Сизге жеңилирээк турбайбы, демек, сандар менен башка бир адам менен андай мамиле кылган деп айтсак болобу? Болот. Бул илимге сиз кантип келип калдыңыз? Анан кийин эмне себептен келип калдыңыз? Канчадан бери муну атайын ичине кирип изилдеп атасыз? 4 жыл болду. 2,5 жыл изилдедим. Андан кийин уже кириштиңиз. Уже киришип, изилдеп, консультацияларды өткөзүп, себеби дегенде канчалык иштейт экен бул. Мне надо было убедиться. Анан 100%, 200% точный наука экенине ишенгенде, анан уже мындай вещать этип баштадым да. Айтып баштадым аны там өзүмдүн баракчамда, стористерде. Себеби мен биринчи жолу ушундай тренинг өткөрөт экен десе, Бактыгүл эже качантан баштап ушундай болуп кетти эле деп мен аябай таң калдым да. Ким себепчи болду, эмне себеп болду, ким тартты, эмне болуп келип калдыңыз? Биз төрөлгөндө бир определенный энергия менен төрөлөбүз. Анан негизи бала 1 жаштан 7 жашка чейин эненин аурасында болот. 7 жаштан 14 жашка чейин ата менен эненин аурасында болот. 14 жашта өзүнүн жолуна кетет. Анан 33 жашта адамга башка дагы энергия кошулат дагы, бул миссия деп коет. Анан адам негизи переход аябай мындай депрессияны жаратат. Көп учурда, көп адамдарда. Эмне кыларын билбей, вроде бы все хорошо, бирок бирдеме жетпейт. Анан ошол өзүңдөгү бирдеме жетпегенди сен деген издей баштайсың. Анан ал нерсе деген проблема өзүңдө да. Эч ким жакпай баштайт. Көп учурда ошондой да, потому что деген мисалы биз деген 33кө чейин определенный бир профессия болот. Андан кийин уже байкасаңар азыркы учурда өзгөчө өзгөртүп атат да профессияларды. Себеби дегенде ар бирибиздин миссиябыз ар башка. И мен миссиям көрсө ушул наставничество, сфера педагогика экен да.
Анан ошол кезде как раз күйөөмдү түшүнбөй, себеби дегенде мен мына 33-кө чейин анын айтканын жасап, анын системасында жашагам. Себеби дегенде жолдошум ушул 3-үндө төрөлгөн, 3-үндө, 12-синде, 30-ында, 21-инде төрөлгөн адамдардын өзүнүн системасы болот. И ошол система менен мен көп жыл жашагам, 33-кө чейин. Андан кийин миссия. Ал эмне болгон система? Система мисалы сен ырдабашың керек. Сен деген саат 7-де үйдө болушуң керек. Сен тойго барсаң, мисалы саат 9-да келишиң керек. Конвертти берип, 12-ден кийин үйгө кирбеш керек негизи. Жолдошу бар аял көчөдө жүрбөш керек. Өзүнүн бир определенный системасы бар да. И ошол система менен мисалы бул жерде туруш керек деген сыяктуу да. Тартипти жакшы көрүш. Тартипти. Анан ошол системада көп жашадым. Себеби дегенде жанакы 2-нин энергиясы менен болчумун. Андан соң 33-тө уже миссия 3 кирди. И мен дагы өзүмдүн системамды талап кыла баштадым. Андай эмес, мындай деп. Андай эмес, мындай депчи. Биз ойлойбуз, бул негизи полностью могу цифранын энергиялары өтө чоң таасир этет бизгечи. Жакшы. Анан баягы сонун эле ырчылык өнөрдөн, мисалчы, сонун эле нан таап, сонун эле мыкты болуп, алдыңкы иш-чараларга, тойлорго чакырылган ырчы айым элеңиз да. Анан ушул айымдан туруп эле, мисалы Урмат айтып атпайбы, бактылуу айым качантан бери ушундай курстарды өтүп калды эле деп мен таң калдым депчи. Элдердин кабыл алуусу сизге мындай таасир эткен жокпу? Мага таасир эткен жок. Себеби дегенде ар бирибиздин оюбуз ар башка. Менин целим өзүмдүн жашоомду оңдоп, өзүмдү түшүнүп, мамилемди түзөп, жолдошум менен дагы. Себеби дегенде мен бир эле жолдошум болот, ошону менен өмүр бою бирге болобуз деген максат да меникичи. Анан мен аны оңдогум келди, бирок көрсө деген ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Анан өзүмдү изденип жүрүп, тренингтерге бардым, көп тренингтерге бардым, көп обученияларга бардым. Анан Турцияда ошол Сергей Теплых деген менин наставнигим, ошону менен таанышып, анан чакырып ошол жака барып калдым. Себеби дегенде мен жөнүндө цифрамды сурап туруп эле 100% айтып койду да. Жолдошумдукун айтсам да, жолдошумдукун дагы. Анан ошол мастер-класстарына бардым, кызыгып, анан кирдим. Көрсө деген 2-синде, 11-инде, 20-сында, 29-ында төрөлгөн адамдар, булар прирожденный психологдор экен да. Творчество, психология булардын өзүнүн эмеси да, чөйрөсү. Мисалы жана Мирбек Атабеков, биздин Мирбек менин коллегам, досум. Абир Касенов, Андаш, Эрлан Андашев. Менин композиторум Такырбашев Азамат. Ошолор баары 2 экен. Себеби дегенде творчество уже заложено. Ошол өздөрү ырларды чыгарат, өздөрү обондорду жазышат. Менде дагы ошол нерсе бар, өзүм дагы обон чыгарып калам, анда санда сөздөрдү да жазып калам. Каяктан келет билбейм деп койбойм. Сиз өткөндө 8 жылдык тыныгуудан кийин чоң чыгармачылык кече бердиңиз эле? Жанакы улантып койбойм, кошуп коесуңар да. Жана айтып атпайсыңбы кантип деп. Жанакычы өзүмдүн жашоомду оңдоп, мамилемди оңдогон соң, жанакы билимдерди полностью адам через себя должен пропустить. Анан жашоодогу опыт менен көрүш керек да. Анан жашоомду, мамилени баарын оңдогон соң, баарын түшүгөн соң, анан эмне себептен мен ошонун баарын билип, мен өзүм эле бактылуу жашашым керек. Себеби дегенде мен дагы учурда жашоодо жанакы өзү үй бүлөң бар да, ар кандай болот го ситуациялары. И мендей дагы жанакы мен всегда өзүмдүн подписчиктерим менен кандай болсом ошондой ачык сүйлөшөм. Анан кыздар дагы көп айымдар мендей учурлар болгон үй бүлөсүндө, алар дагы бөлүшүп баштады. Анан ошентип в общем мен дагы жанакы башка адамдардын жашоосуна, ийгилигине себепкер болоюн деп, анан өзүмдүн билимдерим менен бөлүшүп баштадым. Бирок бүгүнкү күндө абдан сонун ийгиликтер менин окуучуларым жаратып атат.
Канчадан бери окутуп атасыз кейстер анан? көп, кейстер. Канчадан бери окутуп атасыз? Сиздин кол алдыңыздан канча окуучу билим алып өттү? 1 эле жыл болду окутканыма, 1 жыл болду. Автордук курсуңуз 2 айлык? Негизи автордук курстарым бар, ооба. Эме «Женщина вселенная», «Прощение» деген. Ошол мисалы жанакы кечирүү темасындагы курсунда адам өзүнүн жакындарыны, ата энесини кечирип, жанакы себеби дегенде аны да өзүм башыман өткөргөм. Мен өзүмдүн атама жанакы таарынычымдын баарын сүйүүгө айланткам да. И аны канткенде ошол жолдору бар да өзүмдүн. Ошол жол менен бүгүнкү күндө жанакы таарынычтан ажырашкандар, допустим, жолдошу мисалы тыштап кетип, же болбосо ажырашып кетип, анан ошол прощениядан кийин алар өздөрү пайда болот да жашоосунда. Эгер кыскача жооп бере турган болсоңор, кантип таарынычты сүйүүгө айланса болот? Анын өзүнүн техникалары бар, ал жөнүндө иштеш керек, анын үстүндө иштеш керек. Бирок бул жерде болсо таарыныч эмнеден пайда болот? Канчалык чоң таарыныч, ошого да көз карандырыш керек, Таарынычтар негизи түрлөрү көп да. Бирок таарыныч мындай элементарный таарыныч, элементарный таарыныч мисалы подружкаң менен, курбуң менен урушуп кетесиң, Бул мен ойлойм да, өзүңдүн күткөнүңдөн. же болбосо көбүнчө келинчектер үйүндө мага көңүл бурбай атасың деген таарыныч болот го. Ооба, мындай да, адам баласы ар дайым алгысы эле келет. Мисалы мен дагы аны башыман өткөргөм да. Мен деген жолдошуман күткөм ошол нерсеничи, көңүлдү, вниманияны. Көрсө деген биз күтпөй өзүбүз беришибиз керек да. Өзүң берип баштаганда сөзсүз түрдө аласың. Таарыныч болсо, мисалы курбулардын арасында эмнеге болот? Себеби дегенде от ожидания. Сен күтөсүң да. Что сен Кудайдан дагы ага ишене аласың. Анан аны мындай кылбайт деп мисалы күтөсүң. Анан где есть ожидание, там есть и разочарование деген бар да. Ошол. Ваши ожидания, ваши проблемы. Жакшы. Анан күтүүлөргө келе турган болсок, мындай сиздин үй бүлөңүздө мындайча сырттан карап турганда идеалдуудай көрүнөт да. Деп коем. Карасаңыз таң атпай тамак жасап аткан болосуз, тамактын түрлөрүн жасайсыз, анан кыздарыңызды бала бакчага алып барасыз, анан сабак өткөнгө жетишесиз, дүкөнүңүз бар, дүкөнгө барасыз, салонуңуз бар, салонго барасыз. Анан сиздерде деле мындай скелет шкафу деген нерсе бар го, ошондой болобу? Андай нерселер болчу илгери. Мого билимдерден соң эмнеге бардым мен? Себеби дегенде ошондой үй бүлөдө тоже мындай, как и у всех. Тоже мелкие, майда бир проблемалары бар болчу. Бирок азыр аны мындай айлантып ойлонсоң, ал проблема деле эмес да. Бирок ошол учурда мен үчүн алар проблема болгон да. Бул деген эменин да, ой жүгүртүүнүн тайыздыгы. Ошон үчүн аң сезимди өстүрүү бул өтө зарыл да. Аң сезимди өстүргөндө любой проблема эмес, ситуациядай эле кабыл аласың, любой ситуацияны четсе болот. Сөз аркылуу эле. Урушуп, талашып, эч таарынып кереги жок. Кыздарыңыз бири-бири менен урушуп талашып кеткенде кандай мамиле кыласыз? Урушуп талашып кеткенде сөзсүз түрдө отургузуп алып акырын айтып берем. Себеби дегенде биз катуу кыйкырып урушканда рецептор деп коет, кулактын немелери бүт жабылат. Анан ошондуктан любой нерсени жеткизе алгың келсе, анда акырын сүйлөп түшүндүрүшүң керек. Мисалы эркелеме Ширин урушуп кетсе, экөөнү отургузуп алып айтам, мого оңчук дүкөндө, көп дүкөндө миллиондоп сатылат. Момундай сиңди, момундай эже жок. Силер экөөңөр үчүн дүйнөдө вот только вы есть у друг друга. Нету такой сестры. Бир эле ушундай бир Эркеле деген кыз бар. Ал сенин сиңдиң болот. Бул сенин эжең болот. Дүйнөдө жок.
силер эң жакын адамсыңар дегенде мен сени ал жок сиз алыңыз жок нет на бери нет ты играйся деп ошентип калат да. Демек балдарга болушунча жай акырын түшүндүргөнгө аракет кылыш керек. Анан биз деген негизи ар бирибиз балдарыбызды эмес өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Үйгө киргенде уже башка, сен энесиң, сен жубайсың, уже назик болуп, акырын болуп, аял болушуң керек да. Мен жанакы айтып атпаймынбы, тоже ар кандай ситуациялар болгон депчи жашоомдо. Мен көрсө деген көчөдө Бактыгүл Бадыева жетекчимин, бизнес ледимин. Анан ошону башында турмушка чыкканда эметип алыптырмын да. Үйдө дагы ошондой деп ойлоп алыптырмын да. Көрсө деген мен үйдө жөн эле келинмин, жөн эле бир Бактыгүл деген айыммын, кайын журтумдун келинимин, анан жолдошумдун аялымын, келинчегимин. Ошону биз түшүнүшүбүз керек. Келин, кайын журт деп калдыңыз. То есть да, ар бирибиз өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек да. Келин Ошондо баары жакшы болот. болуп келгенде сизге жолдошуңуз канчалык колдоо көрсөттү, анан кандай кыйынчылыктар болду, эгер кыйынчылыктар болгон болсо кантип жеңдиңиздер? Кыйынчылыктар. Сиз өзүңүзгө кандай келинмин деп баа бересиз? Мен аны мен кайненемден сураш керек, кайнатамдан сураш керек. Бирок кайненем айтат, мен Кудайдан сурап алгам бул келинимди деп. Мисалы биз коноктор келип отуруп калсак же конокко барсак айтат, Бактыгүлдү мен Кудайдан сурап алгам деп. Ошондо Кудайдан сурап алган келин болуш үчүн эмне кылыш керек, айтып коңузчу, келин болоюн деп аткандар үчүн. Келин деген өзүнүн ордун билиш керек биринчи очередте. Жана соревнование болбош керек. Ошол өзүңдүн апаңды кандай жакшы көрсөң, кайненеңди дагы өзүңдүн апаңдай көрүшүң керек. Ошондо деген сен өзүңө апаңа кандай мамиле кылсаң, кайненеңе дагы ошондой мамиле кыласың. Анан сен түшүнүшүң керек, что ал дагы сен сыяктуу эле, Кудай буюрса да, эми биякта келиндер дагы көрөт да. Негизи могу 9 ай баланы көтөрүп, ичиңде, аны түнү менен уктабай эмизип, чоңойтуп өстүрүш, бул дагы өтө көп энергия, өтө көп эме керек, эмгек керек. Сен сыяктуу эле сенин жолдошуңду кайненең ошентип чоңойткон. Ошону өзүңдү кандай бааласаң, ошол өзүңдүн эмгегиңди, кайненең да эмгегини баалашың керек. Себеби дегенде, сен өзүң кайненеңе кандай мамиле кылсаң, эртең мүмкүн жанакы уулду болсоң, сенин келиниң дагы сага ошондой мамиле кылат. Себеби дегенде, жашоодо карма деген нерсе бул иштеп турат. Карма есть и карма работает 100%. Ошондуктан ар бир адамга өзүңдөй мамиле кылышың керек. Ар бир адамды бул дагы мендей деп кабыл алсаң, анда таарыныч дагы, эч кандай уруш дагы мындай болбойт. Ар бир адамды жакшы көрүп, сүйүп, түшүнүп баштайсың. Азыр сиз карма деп калдыңыз. Карма азыр бат убакта иштеп баштады дейт. Ошол чынбы? Чын, себеби дегенде азыр дүйнө жүзүндө 8-жыл, кармический жыл, карма жылы. Өзүңүздөр мына дүйнөдө эмне болуп атат, же болбосо элементарный биз мындай көрүнүктүү элдердин жашоосунда эмне болуп атат, вообще эле дүйнө жүзү боюнча байкасаңыздар болот. Карма эмнеден пайда болот? Карма деген сөз айтсам интересно. Кызык болот. Карма деген, бул деген биздин оюбуз, биздин кыймыл аракетибиз. Карманы адам баласы отуруп алып, карма деген жакшы дагы болот, жаман дагы болот да. Бир эле сөздө да карма. Мисалы, мен отуруп алып азыр бир жакка барасың да конокко, отуруп алып можешь карму нарабатывать, отуруп алып эле оюңда маңдайыңдагы адам жөнүндө жаман сүйлөп, анын
өзүң менен өзүң обсуждать этип ичиңде. Это уже непорядочное действие да, карма. Анан кыймыл аракетибиз менен биз ушундай бир топтойбуз да, жакшылыкты дагы жамандыкты да оюбуз бербей менен туруп эле кыймыл аракетибиз менен. Ооба. Ошондуктан дисциплина ума деген нерсе бар дисциплина, мээбиздин дисциплинасы менен өтө мындай иштешибиз керек. Это очень важно. Дисциплина ума очень важно. Себеби дегенде биринчи ой келет бизге, анан ал иш жүзүнө ашат. Кыймыл аракетибиз менен жасайбыз да аны. Ошондуктан оюбузду тазалашыбыз керек. Оюбузду тазалаш үчүн ар бир адамдын энергиясын түшүнүш керек. Себеби дегенде биз ар бир адамдын энергиясын түшүнгөндө, минус плюс жактарын билгенде бүттү осуждениядан кетебиз. Бул мындай дебейбиз уже. Кандай болсо ошондой кабыл алабыз. Бул мындай, мен мындаймын, бунуку туура эмес, меники туура деген сыяктуу. Мага мисалы үчүн ойлор, анан кийин сөздөр анан ишке ашат, иштер адаттарга айланат, адаттар анан барып тагдырды түптөйт дейт го. Ошол жөнүндө айтып атам, просто сен гениальный болгондуктан өзүңдүн оюңду четко айтып берип атасың да. А мен болсо кечүүдөн бери уктай элекмин. Ушул интервью ичинде Оюм ар жакта болуп атат. Жаржайып болуп кетип атат. Да, тем более состояние, ангина, температура и реально. Ошон үчүн Кашыл болуп атат. Могу балдар да ойлоп атса керек, чё она несет деп. Бирдеме айтып атып анан мен айтайын деп аттым эле депчи башка жакка кетип атам. Состояние. Тем более бүгүн деген реально вот 10-й день, обнуления. Негизи 10-да, 20-сында, 30-да мындай өтө важный нерселерди анча деле кылбай эле коюш керек да. Себеби дегенде на самом деле ооба. Мен негизи 10-да жумуштарым өтө көп болгондугу үчүн жана сен айттың го 10-да деп, макул деп айтып койдум. Анан мен негизи бирдемени айткандан кийин аны эмне болуп атсам дагы, ойлоп атсам дагы жазашым керек. Анан ошол келип бүгүн отурам. А так баарыбыз деген бүгүн айттап, жыт чыгарып, плов жасап отуруш керек эле негизи. Негизи. Бизге айттап келип калганыңыз үчүн чоң рахмат. Ооба, кургол келген жок, эң башкысы түп-түз эле Турциядан келди. Анан айтсаңыз, негизи баягы бала тарбиялоодо сиздин бир башка айымдардан өзгөчөлөнткөн бир сырларыңыз барбы? Так, эми мен башка айымдар кантип тарбиялат билбейм да. Ошондуктан өзгөчөлүгүмдү айта албайм. Мен мисалы айтып атпаймынбы, биз балдарды тарбиялабай өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Себеби дегенде биз үйдө эмнени сүйлөсөк, биз үйдө эмнени кылсак, ошону бала кайтала берет. Мисалы мен китеп окуганды жакшы көрөм, мен китеп окуйм. Мисалы китеп окусам, мен кыздарым дагы алып окуйт, они тоже. Мен китеп алганы барам, кыздар дагы айтат, мне тоже купите книги деп. Китеп алып бергилечи деп, алар дагы китеп алышат. Эмне китептерди окуйсуздар? Мисалы психология. Кыздар дагы? Жок, мен психология. Анан мисалы тамак жасасам, алар дагы жардам бергиле деп, кичинекейинен. Себеби дегенде мен ойлойм, ар бир айым тамак жасаганды билиш керек. Себеби дегенде өзүң жасаган, жолдошуңа, балдарыңа жасаган тамактын энергиясы башка болот да. Себеби дегенде эртең менен туруп алып, мен дарат алып, сөзсүз түрдө өзүм жасайм тамакты. Завтрак, эртең мененки тамак, түшкү тамак, анан кечки тамакты жасап, анан жумушка кетем. И тамак жасап атканда сөзсүз түрдө жолдошумдун жумушу жакшы болсун, балдарым жакшы окусун деп батамды берем да. Батам менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген нерсе бар. Ошондуктан ар бир сөзүбүз бул бата. Жаман сөздү көп сүйлөсөк, ал дагы бата сыяктуу да, жашооңдо боло берет. Ошондуктан ушул тамакты жасап, жакшы баталарыбызды айтып, бул өтө жакшы нерсе. Мисалы повар алсаң, үйүңө, поварды билбейсиң да кандай маанайда болот. Бүгүн мисалы жумушка келип, мүмкүн жолдошу менен урушуп кетти, мүмкүн бир проблемалар болуп атат. Анан ошол настроение менен, ошол маанай менен тамак жасаганда, мүмкүн телефондорду алып алып бирөө менен урушаттыр. И ошол нерсе жанакы ичине кире берет тамактын. Ошондуктан ар бир аял заты өтө башка нерсени, мисалы үй жыйнаганга жардамчы алсаң, бирок тамакты көбүнчө аракет кылышыбыз керек. Жолдошторубузга, балдарыбызга өзүбүз жасаганга. Ушул жөнүндө бир нерсе эсиме келип кетти. Биздин апаларыбыздын эң бир жакшы нерсеси бар экен, чоң апаларыбыздын. Шырдак шырып атканда, жип ийирип атканда, баласынын байпагын деле баягы эме кылып атканда, баягы бизге айтып кеткөндөй эле, баягы жакшы сөздөрдү айтып, ушул балам эмне ишин жүрсө экен,
ушул балам алгаласа экен, же кызына сеп даярдап атканда деле мисалы ар бир тиккен ийнесинде ушу кызым бактылуу болсо экен, көп балалуу болсо экен. Демек биздин сүйлөгөн сөзүбүз биздин жашообузду түзөт десек болобу? ооба, ошондой. Эгерде мисалы мындай го, ой башымды оорутпачы деп көп сүйлөгөн адамдар бар го. Бир убакыттан кийин ал адамдын уже баш оорусу пайда болот жашоосунда. Ар дайым дары алып жүрөт, себеби дегенде мен наблюдать эткем да. Анан ошол дарыны алып жүрөт, мигрень болуп калат да. Ошондуктан биз деген фильтр оюбузга дагы фильтр кылышыбыз керек. Бир адам жөнүндө мисалы сен ал адамды сырттан билесиң, бирок жаман пикир айтып койдуң, пикир ойлоп койдуң. Бул сенин абалыңа таасир этеби? Албетте, мисалы жанакы көрө албастык деген нерсе биз эмнеге сүйлөйбүз? Биринчиден өзүбүздү күнү ала албай калганда биз аны сүйлөйбүз. Өзүбүздү күндөй кылдыра албай калганда биз сүйлөйбүз биринчиден. Себеби дегенде ар бир адам мен каалагандай болсун дейт. Анан ал каалагандай коллегасы, мисалы ага жакпаган нерсе жасады, анан аны уже сүйлөп баштайт. Бул мындай, бул тигиндей деп. Бул бир. Экинчиден жанакы көрө албастык деген тема бар го, зависть, орусча айтканда. Жанакы бул мындай, бул тигиндей дей берет го. Себеби дегенде адам ошондой болгусу келет да. То есть анда бар нерсе сенде жок. Ошон үчүн сен деген аны каралайсың. Сен каралып атып, өзүңө болгон жанакы жакшы ошол нерселерге бир мисалы машинабы же болбосо мүйбү мүмкүн, материальныйбы же болбосо түрлүү түркү нерсе болушу мүмкүн. Ошол нерсеге жол жабасың. Себеби дегенде жанакы зависть деген ичи тарлык, бул деген негативный энергия. Ошондуктан суроо беришиң керек да өзүңө. Мисалы жана сен стористеримди карайсың го, мурда күнү чыгаргам, совет берип хейтерлерге жакшылык каалап үйрөнгүлө. Себеби дегенде биз жакшылык кааласак, жакшы нерсе кылганга, бирөөгө жакшылык кылганга аракет кылсак, демек биздин кыялдарыбыз орундалат, жашообузга жакшы нерселер келип баштайт. Эгерде биз ага завидовать этсек, то не видать дегендей да, ал нерсеничи. Мисалы, илим демекчи, сиз ушул нерсени айтып атканда көпчүлүк адамдар баягы бул ширк деген нерселерди дагы мындай динге туура келбейт деп ар нерселерди жаза беришет, мисалычы. Ошолорго кандай жооп берет элеңиз? Эң жакшы нерсе бул деген не спорить. Себеби дегенде негизи аң сезими өскөн, өзүнүн үстүндө иштеген адам сүйлөрдүн астында ал нерсени изилдеп көрөт. Бул илим негизи 181 мамлекетте официально регистрация өткөн. Анан Турцияда, бул исламский мамлекетте академия бар, Дубайда бар, Саудовский Аравияда катталган. Эгерде бул ширк болсо, анда ал жакта болбойт болчу. Жогоруда сиз китеп окуйбуз, көп китеп алабыз деп калдыңыздар. Кыздарыңызга кандай китептерди алып бересиздер? Мазмунуна сиз көзөмөл кылып тандаганга жардамдашасызбы? Эми азыр негизи өздөрү жаккан китептерди алат. Себеби дегенде биз жашоодо сен деген доктор болушуң керек, бухгалтер болушуң керек, банкир болушуң керек, сен деген мындай кийинишиң керек, сен мындай деп биз өзүбүздүн каалаган нерсебизди балдарга тагуулабыш керек. Эметебиз дагы, түртөбүз дагы. Анан ал чоңойгондо уже кандай десем, кечке ал үчүн решать эте берсең, чече берсең, анан ал мындай эме болуп калат да. Өз алдынча эмес. Өз алдынча эмес. Көз каранды болуп калат. Ошол себептен ар дайым ар бир балага выбор бериш керек. Тыйбаш керек. Анан ошондуктан кыздарым өздөрү китеп тандашат. Мисалы болсо, разный историялар бар. Жанакы көбүнчө менин кыздарым ушул жаны барлар жөнүндө историяларды окушат.
вот жакшы көрүшөт. Сиз өзүңүз окуп берген учурлар болгонбу? Жомукторду кичинекей кезинде окуп берчүмүн, бирок азыр уже чоңоюшту да. 5 жашта. Бирок Дарьяга мен эметип калам, сказкаларды айтып берем. Азыр бирок Өзүңүз сүйлөп табасыз. өзүм айтып берем. Мультиктерди ал мага айтып берет, иши кылып ошондой. Эмне Айтып контент берчи десем өлө сон айтып берет. Сен келсең сага да айтып берет кой. эмне контент көрүп атат, кандай мультик көрүп атат, көзөмөлгө аласызбы? Себеби азыр мисалы үчүн эми интернетте, телефондо аябай көп кооптуу, коркунучтуу нерселер көп го. Менин кыздарым эртең менен окушат. Эртемден кечке чейин частный мектепте окушат. Ал жакта телефонду колдонушпайт. Телефон үйдө калат. Водитель алып кетет, кечинде алып келет. Анан Дарья болсо тоже сааты менен көрөт мультфильм. И көбүнчө жанакы Белгилүү бир режим барбы? Мисалы үчүн бир күнү 1 саат колдоносуңар ашып кетсе, смартфон же болбосо 1,5 саат же кандай? Негизи жана улуу кыздарым Дарьяда жок, ал вообще телефон кармабайт. Улуу кыздарымды мына 2 жыл болду телефон алып бергениме. И то жанакы үйдө онлайн болгондо ошол себептен алынып калды да телефондор. Онлайн сабак өтүп атканда. Анан мен аларга түшүндүрүп берем, что зренияңар кетет, көп көрсө болбойт деп. И адам балдарга мындай пайдасыны, зыянын түшүндүрсөң, акырын айтып түшүнөт да. Биз деген башкача түшүндүрбөй эле урушо беребиз да. Урушпай түшүндүрүп, мына чоң киши менен кандай сүйлөсөң, кичинекейлер менен да ошондой сүйлөсөң, алар бизден акылдуу. Бүт баарын түшүнүшөт. Ошо. Сүйүү бериш керек да, самый главный балдарга. Сүйүү бериш керек, сүйүү толуу болгондо, анан акырын түшүндүрүп баарын айтып бергенде уже Жолдошуңуз кыздарды өстүрүүдө канчалык каралашат, канчалык катышат? Биз мисалы воскресенье, дем алыш күндө сөзсүз түрдө бир жакка чыгып чогуу болобуз. Ал күнү биз иштебейбиз. Анан папабыз болсо убактысы бар, мындай эрте бошоп калса, бизди бир жакка чакырып турат. Мисалы ат менгени, же болбосо бир жакка мындай шаардын четине чыгып келели деп. Жакшы. Биздикинде болсо мисалы күнүнө мен 1-2 саат бир күнгө аракет кылам. Анан кийин баары бир ас болгондой сезиле берет. Бирок мен көбүнчө азыр аттракционмун көбүнчө. Ары бери уй дейт кичинекей кыз. Канча? Бирөө 1,5 жашта, бирөө 4,5 жашта. Сонун. Таттуу корактары, бирок эмнегедир мен ошол 2 адам үчүн мен ас болгондой сезиле берем. Дагы бир киши келип көтөрүп ат кылып ойноп, ат кылып ойното тургандай энергиясы ашып ташкан убакытта, анан кийин болушунча аракет кылам. Күнүнө жок дегенде 2 саат, балким 3 саат болушу мүмкүн. Бизде мисалы үчүн бакта жараша мындай 5 күн жумуш, 2 күн дем алыш деген жок. Бизге күнүгө жумуш, күнүгө дем алыш да болушу мүмкүн. Ошонусу жакшы да. Бирок ошончу дагы аз сыяктуу сезиле берет мага эмнегедир. Сиз кандай деп ойлойсуз мындай? Бир күндө ата канчалык деңгээлде кыздардын жашоосунда болуш керек? Негизи бала бир күндө бир жолу качественно, сапаттуу 20 мүнөт убакыт бөлүш керек. Ата дагы, эне дагы. 20 мүнөт жашоодо вот бүгүнкү күнү эмне айткың келет, эмнени жеткиргиң келет, 20 мүнөт отургузуп ошону айтыш керек. Себеби дегенде 20 мүнөттөн кийин бала уже так тигини кылышым керек, буну кылышым керек, анан кайсы оюнду ойношум керек, уже ою кетип баштайт. Башка эмегечи, да, башка бир определенный. Кечкете окута берсе дагы кечкете балам мындай болуш керек, кызым тигиндей болуш керек дегенде, ал бала ал нерсени кабыл албай калышы мүмкүн. 20 мүнөттөн кийин. 20 мүнөттөн кийин просто 20 мүнөттө отургузуп акырын жай айтып берсең, ошол нерсе кирет да. В мозг баланын мозгу впитывает, да, полностью информацию. Анан дальше уже өзүнүн жумушун ойлоп баштайт да. Анан биздин подкастта негизи ушундай нерселер козголо берет. Баягы буга чейинки келген конокторубуз дагы катарынан 4 кыздын ата энеси, 3 кыздын ата энеси деген сыяктуу. Бизде Кыргызда баары бир уулду болгусу келет экен да.
Сиздердин үй бүлөңүздөрдө мындай маселе болгон эмеспи? Мен эми жолдошум Кудай буюрса, негизи жолдошум баарын түшүнөт. Мен күч кесири болгон. Анан айтат да, эгерде ден соолугуңа сен мага керексиң депчи. Эгерде ден соолугуңга зыян келтирбесе, анда мен каалайт элем. А эгерде ден соолугуңа мындай болбой калса, анда сонун. Ушуга дагы ыраазымын депчи. Эң сонун. Сев дегенде эркек төрөлөбү же кыз төрөлөбү, ал деген эмеден эмес да, бизден эмес да, эркектен. Ооба, кээ бирлер ошол нерсени түшүнбөй эле баягы буудайды сепсе күрүч ала албайт тилекке каршы, күрүчтү сепсе буудай ала албайт деген сыяктуу ошол нерсени түшүндүрүү өтө мындай оорураак болуп жаткандай да. Анткени Мен ар түрдүү историяларды уккам. 5 кыз төрөп берсе, роддомго кирип алып эле жанакы креслода жаткан жеринен эле сабап кирген историяларды уккам да. Негизи бул деген неден? Бул деген узкое мышление, аң сезимди эми окуш керек да, эмнеден, кайдан дегенчи. Ошодон да, билимсиздиктен да, билбегендиктен. Бирок мага ушундай таасир калтыра берет да, биз болсо ошол кыздарга көбүрөөк окуганга шарт түзөбүз дагы, эркектерге талап аз болгондой. Мисалы үчүн университетке барсаң жалаң эле кыздар, мындай семинарга барсаң жалаң эле кыздар, психологко барсаң жалаң эле кыздар, же болбосо дагы бир курстарга барсаң жалаң эле кыздар, өзүн өзү таанып, же болбосо сюцай болуп жүргөн жалаң эле эжелер, айымдар. Жигиттер, силер эмне менен элексиңер деген келет да. Ал ортодо улактатыш, футбол, спорттоо жүрөт. ха-ха-хи, анан кийин анан кийин чоң айырма бар да, мындай мышление боюнчабы? ооба. Ой жүгүртүү боюнча негизи өтө зарыл. Спорттагы айтып атпайсыңбы, улак тартыш, футбол да, ошону менен эле бирге мындай бөлбөй билимди дагы алып кетиш керек да. Аң сезимди өстүрүү бул өтө зарыл. Себеби дегенде келинчегиң өйдө жана мышление боюнча өйдөгө өсүп кетсе, жолдошуң калып калса, анан сүйлөгөндө разный эме болот да, волна. Эки башка дүйнө, дисбаланс. Мен мисалы өзгөрүүмдү көрүп, жолдошум өзгөрүүмдү көрдү. Анан өзү дагы өзү үчүн окуп койду. Ал дагы ушул эмеде кандай десем, өзү үчүн да. Өзүн таануу үчүн. Мен болсо вообще кирип кеттим. Себеби дегенде ырдаган сонун, ыр деген аябай жакшы. Мен дагы кызмат кылгым келет ырдап, бирок жашоолорду өзгөрткөн, аң сезимди өзгөрткөн. Бул өтө башкача сезим экен да. Мен окуучуларым мисалы түрлүү түркүн историялар болот. Мисалы доходтору өсөт 8-10 эсе, x8x 10 деп коет го. Самый главный мамиле. Уже ажырашам деп көп аялдар келет. Анан айтат: мен вовремя келиптирмин депчи. Мен күйөөмдү көрсө сүйөт экем. Мен мынчалык күйөөмдү сүйгөн эмесмин. Күйөөм сонун турбайбы депчи. Өзүн өзү ондогондо биздин күйөөбүз дагы менде ушундай болгон да. Мен оңолууну баарын оңдогум келген да, бирок баарына күчүң жетпейт. Өзгөрүүнү өзүңдөн башташың керек. Анан өзүмдү өзгөргөндө бүт баары көрсө деген проблема менде экен да. Жанакы майда келишпестиктерчи мен ичимде экен да. Анан муж зеркалит деп коет го. Ошол күйөөм дагы өзгөрүлүп баштады, баары өзгөрүлүп баштады. Көрсө деген баары эле сонун адамдар экен да. Чыгармачылыкта 8 жыл пауза кармап, былтыр концерт бердиңиз эле. Анан кийин азыр сонун ырлар, сонун клиптер кайра суктанып көп көрөт экенбиз деп ойлогонбуз да. Анан кийин кайра паузада туруп калган. Эмне ырларды жазып берсеңиз болбосо. Кээде оңдор чыгарып коет экенсиз. Элге качан тартуулайсыз? Концертимди бердим. Бул деген чечим жан делим саң түшүмө жана сахнада жүргөнүм эле акыркы учурларда кирип баштады. Анан
бир күнү мага композиторум чалды. Кандайсың, жакшы жүрөсүңбү деп. Ооба жүрөм десем, менде ырлар бар, келбейсиңби дейт. Макул деп бардым студияга. Барып анан жаз деген ырды тандадым. Как раз где-то февраль айы болчу. Анан качан творческий вечер тиги бул деп творческий вечер жөнүндө сүйлөшүп калдык. Концерт жөнүндө аны айтып атпаймынбы? 29 майда мен творческий вечер жазайм дедим. Анан эртеси күнү эртең менен турдум дагы саат 9да эле уже бардым. Барып Ала тоого. Эң чоң зал Ала тоо экен. Ошо учурда анан Ала тоону бронировать эттим дагы. Сразу организаторлорго чалдым. Ошол эле күнү программа составлять этип, анан концерт коюп, өзүм ушунчалык өзүмө белек кылдым. Дальше именно ошол учурда даярданып атканда жолдошума кайра аз убакыт эме болуп калды. Бөлүнүп калды. Анан жолдошум уже мен сезип атам, мындай эле унчукпай эле жүрөт, бирок сезип атам да, себеби дегенде ушул экилер аябай сезимтал болушат. Негизи эле өзгөчө ушул экилер, а так негизи эле ар бир аял сезимтал болот. Жаратылыштан. Кабак каштан билип турат жолдошунучу, мисалы, кандай состоянияда болуп атат. Анан жалпы эл сурап баштады. Эмедечи, жана концертный залда бербейсиңби деп. Анан жолдошум айтып атпаймынбы? Вот концерт бүткөндөн кийин айтып атпаймынбы? Эми деген жалпы эл сурап атат десем, айтты. Сен деген айтпадың беле? Бүттү ушул творческий вечерден бүттү. Чогуу эми дальше эме этебиз, үй бүлө менен болосуң деп. А то действительно биздин чыгармачылыкта жүргөн музыканттар студиялар кечинде ачылат. Бардыгы кечинде. Ошондой болуп калды. Баары бир деген айтып атпаймынбы? Могу чыгармачылык деген сонун бул дүйнө. Анан дагы бир нерсе айтып коеюн. Бүгүн кетип баратып, үйдөн чыктым. Айтып атпаймынбы? Уктай электин жолдон келип, кыздарым менен болдум. Анан жумушка кичине съемкага даярданайын деп. Эптеп машинаны айдап баратам, температура тамам ооруп атат. Анан эстедим, баякы жаш кездеги выступленияларымды эстедим. Себеби дегенде, ал кезде 4-5-6 той аласың, 6 тойго жетишесиң. Анан 40бы, 39бу температураңбы, эмне болуп атасыңбы, сен деген күлүп, жайнап иштешиң керек, ырдашың керек. Анан өзүмөн өзүм мындай ойлонуп бартам да жолдо. Блин, вот артисты молодцы депчи, Азамат артисттеги, могу чыгармачыл чөйрөдөгү инсандардын баары өтө мыкты, өтө күчтүү. Ошондуктан тазим этем силерге. Бирок биз сизди сагынабыз. Биз ооба, анан кийин жана чыгармалар боюнча тартуулайсызбы, же болбосо сиз өзүңүз аткарбасаңыз дагы бирөөгө бересизби? Мисалы үчүн шакирт күтөсүзбү? Азыр болсо мындай өзүн өзгөртүү боюнча, психология боюнча шакирттерди кабыл алып атырсыз. Чыгармачылык боюнча шакирт келип сиз менен чогуу иштешсем болобу десе, сиз кабыл аласызбы? Кандай жолун тапса болот сизге, мисалы? План барбы? Негизи сунуштар көп болгон. Бул деген чыгармачыл дүйнөдө айтайын дегеним, азыр көп учурда мисалы үчүн ырлар өтпөй атат го, анан кийин эски ырларды кайра жаңыртып чыгарып, бир хит болгон ырларды эле кайра ремейк кылып чыгарып эле анан жылдызы жанып кетип атпайбы? Көп ырчылар эми жаңы өзүнүн автордук чыгармалары өтпөй атат. Кулакка сиңген, жүрөктөн орун алган чыгармаларды кайра жаңыртып ырдап, анан эл оозуна алынып, анан анча-мынча көтөрүлүп келаткан жаштар көп да. Сиздер ошондой мүмкүнчүлүктү продюсер катары, да, бул деген өтө чоң жоопкерчилик. Негизичи продюсер же болбосо жанагындай эмет го, креативный продюсер деген да бар го. Жанакы айтып атпаймынбы? Кайра эле ал түнү жүрүп каласың студияларда. Бул өтө көп чоң жоопкерчилик. Бирөөнү продюсер болуп, бирөөнү подопечный кылып алыш, бул өтө чоң жоопкерчилик. Ошондуктан могу вариантты я не рассматриваю. А психологияга болсо, действительно уже
жашоону көрүп, жашоодон мындай бир кандайдыр бир сынып, мындай чалынып аткан адамдар келет, Сиз үчүн ошолорго маанилүү өтө маанилүү, да. А бирок ошол эле маалда сиз жараткан обондорлор калып кете береби дейм. Жок, калып кетпейт. Кудайым буйрса, бир күн ырдап калармын деп койбойм. күтөбүз. Себеби дегенде баары бир жана сахнанын бир өзүнүн башкача бир эмеси бар го, сыйкыры бар да, ал тартып турат, ар дайым мени тартып турат. Чындыгында. Себеби дегенде жана концертте вот сездим да, еще раз ушунчалык бир башкача энергия, Ооба. сахнада. Анан буйрса ырдайбыз. Азыр сахнада сүйлөп атабыз. Буйрса могу жакынкы арада өзүм эмеге тиги айтып атпаймынбы, сахнада азыркы учурда уже международный уровеньге кетип атам. Жарым жыл мурда Алматада Майкл Бенд менен бир сахнада сүйлөдүм, өзүмдүн билим менен бөлүштүм. Психология боюнча. Азыр болсо Брайан Трейси менен Дубайда бир сахнада тоже өзүмдүн билим менен бөлүшөм. Вот. Дагы деле болсо сахнада жүрөм, бирок ырдабай, уже сүйлөп. Чоң рахмат. Анда ыраазычылык билдирели Бактыгүл эчке. Бар болуңуз. Чоң камбак кайра кайтып келүүңүздү күтөбүз. Бирок ансы деле сахнада экенсиз. Бирок ырларыңызды да күтөбүз. Бул ойдо подкаст болду. Бизге келип жакшы ойлор, жаркын идеялар менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрөрмандарыбызга дагы чоң рахмат. Ооба, бүгүн дагы бизде өзгөчө бир аң сезимдүү энелердин бири Бактыгүл айымга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин подкаст эгерде сиздерге жаккан болсо же жакпаса деле сиздин оюңуздар биз үчүн өтө маанилүү. Комментарий жазыңыз. Ойдо подкаст сиздердин оюңуздар менен эсептешет, ошону билиңиз.